Дүйнө миң түркүн. Кимдир бирөөгө бриллиантынын көзү кичине болгондугу көйгөй болсо, дагы бири эртең эмне кылып, кантип нан таап жерин ойлоп санаа тартат. Адам болуп жаралган соң, албетте мындай кырдаалда адам баласы бири-бирине колдоо көрсөтпөй кое албайт. Болгону түмөн түйшүктүү турмуш арабасынын камыр жумурунда айланага көз чаптырып, бир боорлорубуздун абалы туурасында азын-оолак маалымат алууга да убактыбыз жетпей жаткан чыгар. Саламатсыздарбы? Эфирде күдөрү көрсөтүүсү. Сырты ичи акталганы, төрт тарабы дубал менен тосулган эле болбосо, андан башка шарты жок бул эки бөлмөлүү үйдө эки жан баш калкалап келет. Бирок үйдүн салынган замат толук түрдө оңдоп түзүлбөй калып кеткени эне баланы түшөлтпөйт деле. Анткени азыр аны жарытып оңдой турган каражат турсун, адам деле жок. Акыр аягы жок үмүттүү таңдарды атырып, бири-бирине тирек болуп, мында Куштаркан Паизова менен кызы Саадат Бекиева 14 жылдан бери жашоо кечирип келишет. Эскилиги жеткен үйдүн чатырынан суу өтүп, колдорунан келишинче калына келтирген учурлар да болот. Ушул жерде, ушул үйгө киргениме 2004-жылдан бери. Мына үй чалым дейли ошол үйдүн үйгө киргенбиз. Ол да бала чакалуу болуп, чалым күйөөм барында ушу эки кызыма деп ушуну салып берди. Мен ушу чалым айткандай, мен өтүп кеткенде эмне ушул жерде отура бергиле, эч жака кетмей жок деп кеткен. Акырында ул ушу экөөнү деп салдым деп. Эми каяка аралашсам, немелеримди туугандарым барсам батпасам. Мен бассам экөө батпайт. 2 жыл болду, бирөөсү турмушка чыгып кетти. Мамлекет тараптан каралган 4000 сом мөлчөмүндөгү акча каражаты аран гана кем каржысын жаап келген болсо, кыш мезгилинде отун көйгөй болгондуктан бул айда бүтүндөй аны көмүр алууга сарптаган. Үйдө жылуулук көпкө кармалбагандыктан күнү түнү көмүрдү үзбөй жагууга аргасыз. Айрым учурда тамак ашка азык түлүк такыр калбай да калат. Айла жок кошуна колоңдон сураганга туура келет. Продуктубузга жетсе неме болбойт. Али башыбызга жетсе аягыбызга жетпейт дегендей. Ушул төлөйгөндө эң кыйынчылыгын мен көрдүңүздөр келгендер. Ушу кичине кызым менен жашап атам. Ушу төлөй жашап атабыз. 4000 деле кече жакында болду го. Туугандарым бар, чарпакташты. Улар деле барсам кичине бир акча беришет. Чай-пай туз буз алсаңар. 16 жаштагы Саадаттын бүтүндөй балалыгы ушул жайда өттү. Башкалар сыяктуу көчө чаңыта оюнга тойбой ойноп, эч нерседен бейкабар болуучу убагын эрте эле турмуш түйшүктөрүнүн камын көрүү менен өткөрдү. Атасы бул дүйнөдөн кеткени, эжесинин турмушка чыкканы Саадатты ого бетер чыйралтып такшалтты. Кыш мезгилинде окуу менен гана алек болбосо, жаздан тарта башкалардын талаа жумуштарына чыгып, аз да болсо тыйын табуу аракетин көрөт. Үй жумуштарына жардам берем. Эми жайда ошо талаага чыгам, акча табыш үчүн. Окууга бир аз акча керек болуп калат. Саадат учурда район аймагындагы кесиптик билим берүүчү орто окуу жайда тигүүчүлүк кесибин өздөштүрүүдө. Бир айылдан экинчи айылга же болбосо 2 сааттык убактысын алган алыстык анын максаттарына тоскоол боло албайт. Анткени үй бүлөнү бул абалдан суруп чыгуучу жалгыз жол десек да болот. Эне баланын күткөнү эртерээк эле окууну аяктаса, каржы жагынан кыйналбайбыз дешет. Саадаттын окууну бүтөр замат буйртма алып, андан каражат тапсам, жок дегенде тамак ашыбыз кеңири болот деген ниети күч. Окуу жайдан берилген 200 сом мөлчөмүндөгү стипендия аз да болсо каарманыбызга окуунун оорчулугун сездирбей келет. Мен 9 класстан баштап эме швейный лицейге тапшыргам. Сөздөн экинчи класстык лицейде. Ал жерде жакшы окутушат. Ал жерде мен швейный бөлүмүндө окуйм. Эме айда эме стипендия берип турушат ал жерден. Ошо эме 100 сом, 200 сом, 200 алсак эме 100 сомду планга берип, 100 сомду өзүбүз эме кылабыз. Эжекелер жакшы, бардык шарты, бесплатный окутат ал жерде. Ошо эме 2 мал тамак берет.
саркы саат 10-да кийин эме түштөн кийин баардык паралар бүткөндөн кийин эме 1:30 берет. Ар күнү 3 парадан окутат. Окууну бүтүп эле иштеген барам да. Биринчи ошо көйнөктөр тигүүгө кичине жардам кылам. Үйдө көп болбосо деле мындай оңдоп алышка аракет кылам. Бул Саадаттын максаттары гана. Аларды ишке ашыруу үчүн атайын кийим тигүүчү машина, ага кетүүчү материалдар керек. Дал ушуларды ойлогондо анын мүдөөсү ара жолдо экендигин туйган менен ар убак канткенде аларды алууга болот деген ойдун жетегинде ээрчип барат. Өз алдынча үйдө бул нерселерди ала албаарына көзү жетет. Ансыз да тамак ашка араң жеткен акча тиери менен кем карчына, карыздарына жумшалат. Мен ошо тигүүчүлүктү үйрөнүп калдым, 1,5 жыл болот. Ошо 3 жыл окуганыбыздан кийин бүтөбүз. Ошо үйдө чеберчилик машинам болгондо өзүм тигип, эме кылып иштейт элем. Эми чеберчилик машинам болгондо үйдө отуруп эме кылат элем. Ошо үйдө туруп заказдарды алып, көйнөктөрдү тигип берет элем. Айылда кыздарга, келиндерге. Ошо үйгө кичине жардам кылат элем. Көп болбосо деле хотя бы продуктага жардам кылат элем.